Саламатсыңарбы балдар? Бүгін бізде тарбиялық саат. Тарбиялық саатта бүгін мен Сулайман Распаев ағайыбыздың китеп дүниесінен колпусу жоқ, каалагандарға дайыма эшик ачык деген сөздөрү менен баштаганга чечтим. Балдар, 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү экени баарыбызга белгилүү. Демек, бүгүнкү сабагыбызда биз китеп күнүнө арнайбыз. Сабагыбыздын темасы китеп билим булагы, китеп акыл чырагы. Бүгүнкү сабакта китеп жөнүндө көптөгөн кызыктуу маалыматтарды алабыз. Жана китепти туура пайдаланууну үйрөнөбүз. Ал эми балдар, силерге китеп окуунун пайдасы жөнүндө кеңештерди айта кетейин. Китеп окууда мээнин активдүү иштешине жардам берет. Китеп окуу менен ой жүгүртүү күчтүү болот. Китеп окуу адамдарга туура мамиле кылып, даанышмандыкка үйрөтөт. Китеп окуу көп окуу менен убакыт текке кетпейт. Китеп окууну адат кылса, убакыт пайдалуу же пайдасыз тараптарга кетип жатканы билинет. Китеп окуу уйкусуздуктун алдын алып, түштү жакшыртат. Китеп окуу стресстин алдын алат. Китеп окуу мен үчүн абдан пайдалуу болуп эсептелинет. Китеп окуу менен сөз байлыгыбызды өстүрөт экенбиз. Мына балдар, эми болсо үй бүлө менен бирдикте китеп окуунун кээ бир себептерине айта кетсек. Бала үй бүлөгө үн чыгарып китеп окуу берүү менен бирде бат окуусу жана үн кубултуп окуусу жакшырат. Бала түшүнбөгөн жерлерин уулардан сурап биле алат. Балада алдыга умтулуу, үйгө баруу кызыгуусу артат. Чогуу окуу менен ата-эне баласы жөнүндө көп жакшы маалыматтарды биле алат. Китепти талкуулап жаткандагы аңгемелешүү, баарлашуу үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы мамилени жакшыртат. Баланын китепке болгон кызыгуусу мажбурсуз ишке ашат. Китеп эмнеге үйрөтөт балдар? Туура, китеп ой жүгүртүүгө, сүйлөөгө, адамдарды түшүнүүгө үйрөтөт. Китеп окуунун организмге кандай пайдасы бар деп ойлойсуңар? Китеп окуу өмүрдү 2 жылга узартат. Бул Йель университетинин окумуштуулары далилденген факт. Китеп окуганда мээ клеткаларынын арасындагы байланыш күчөйт. Китеп окуу эске сактоо жөндөмүн жакшыртып, депрессия менен күрөшүүнүн алдын алуу болуп эсептелинет. Ал эми китеп жөнүндө кызыктуу маалыматтарга кезек берелик. Бул дүйнөдөгү эң кичинекей китеп. Канадалык Малком Дуглас Чаплиндин китебинин дал өзүндөй эң кичинекей көчүрмөсү болуп саналат. Анын өлчөмү 30 барактан туруп, тунук кремнийге китептин мазмуну чегилген. Ал эми бул дүйнөдөгү эң чоң китеп. Дүйнөдөгү эң чоң китеп 632 барактан турат. Салмагы 800 килограмм, калыңдыгы 25 сантиметр, туурасы 1,5 метр, бийиктиги 2 метр, баасы 1,5 миллион евро. Жер бетиндеги эң байыркы китеп катары Престин папирус аталат. Ал биздин заманга чейинки 3350-жылы түзүлгөн. Дүйнөдөгү эң чоң китепканалар. Дүйнөдөгү эң чоң китепкана бул АКШда борборундагы Вашингтондо жайгашкан. Бул Беларусь улуттук китепканасы 1922 жылы курулуп, 2006 жылы кайрадан 22 кабат болуп курулган. 14 миллион китеп жана 500 кичилик жыйындар залы бар. Ал эми кезекти китеп тууралуу учкул сөздөр жана ырларга кезек берелик.
Китеп сүйүү баркым эл, китеп көп, акылы ким китептин досу болсо ал ошонун жак. Бизге чын жолдош, китеп бизге анық дос, пайдаланып китепти акылга акыл кош. Кадерсиз жолго түшпөлү, китептин жолу тоспойлу, жаңгыртасың билимиң, кагылайын коркпогун. Болду. Бак кылып тилиңди, так сүйлөтүп тилиңди, тамгаларды тааратып, тартуу кылдыр билимди. Анда эмесе балдар. Бүгүнкү сабакты китеп менин акылым, китеп менин жакыным деген сөздөр менен жыйынтыктайлык. Балдар, бүгүнкү китеп жөнүндө эмнелерди биле алдыңар? Эң чоң китептин салмагы канча экен? Китеп окуган силерге дагы жагабы? Кандай кызыктуу китептерди окудуңар? Бүгүн силер менен сабакта китеп билим булагы деген темада бири-бирибиз менен ой бөлүштүк. Демек биз мектепте окуган кезибизден баштап китепти сүйүп, жакшы окуп, тартиптүү, адептүү болсок, мектепте билимдүү, өнөрлүү адамдардан болот экенбиз. Ошондуктан мамлекетибизге тынчтык, бизде ынтымак болсун деп сабагыбызды аяктайлык. Мен силерди баарыңарды жакшы көрөм. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта туруңар.